Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак sizde. Alo. Kulak sizde. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm esselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Selamun aleyküm emes. Esselamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm esselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Kulak sizde. Hacı Kerem, ne şirketi olayım mi? Ya aytыңыз. Sünnet. Neme kalmaz. Maskap kalmaz. Sözsüzsü. Maskap karmaş ökөbүzгө окшогон илими жокторго сөзсүз түрдө важип болот. Анан Абу Ханифа сыяктуу аалымдарга важип эмес. Neme oysa, davat boyunca. Davatка söz sürüş gerek mi de? Даватка сөз чыгыш керекпи деген маселе боюнча Кур'ан-ы Каримде дават парз деп айтылат да. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil hasana. Kudayыңдын жолуна жакшы сөз менен, даанышманчылык жорук менен дават кыл деп даваттын парз экенин айтып турмакта бир тууганым. Ошондуктан эгерде бир адам илимден сырткары болуп, динден сырткары иштерди иштеген болсо, булар ай сайын даватка чыгып турган болсо, бул эң жакшы. Бирок муну парз сүннөт деп бөлгөндөн мурда адамдын өзүнүн иманын күчөйткөнгө керек боло турган нерсе. Мисалы үчүн адамдар өздөрүнүн фигурасын сактаган, жумасына бир жолу футбол ойнойт, билесиз, бассейнге түшөт, бирөөлөр барып, ошол сыяктуу жок деген ай сайын 3 күндөн барып, ошол даватка чыгып турган болсо, бул адамдын иманы курчуп турат да, жанагы фигурасы бузулбагандай эле иманы дагы бекем турат деген сөз болот. Бирок эч ким аны ошол жума сайын бассейнге бар деп эч ким айтпайт. Же болбосо жума сайын жуунуп турабыз. Эгерде бир ай жуунбай койсоңуз сасып кетесиз дагы. Эгерде бир жыл жуунбай койсоңуз, адамдар үркүп, сизди апарып токойго таштап коюш керек болот. Жанагыдай жунгулеге апарып коюш керек болот. Сизде ошол сыяктуу даватка чыкпаган, же сабактарга катышпаган, же бир илимий Кур'ан окубаган адамдар дагы бир жыл жүрө берсе, жанагы жуунбаган адамдар жунгулеге апарып таштап кое тургандай жапайы киши болуп калат да. Адамдык касиет азайып кетип калат да. Мунун бети жылтыраак болушу мүмкүн, жака саппак болушу мүмкүн, сапомкалар менен көйнөк кийиши мүмкүн, бирок уурдап коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн кычкачтарды $600 кылып коюшу мүмкүн дегендей эле, мындай илимдүү, жанагыдай билимдүү болуп, бирок динден алыс болгон болсо, булар ушундай бир маданияттуу, интеллигент уурулар пайда болуп калат экен. Айтып атпаймынбы мынакей, Ош Бишкек жолу боюнча канча акча дейт, жана Датка Кемин боюнча, жанагы биздин жанагы от жаккан чоң печкебиз боюнча, мешибиз боюнча уурулуктар ушулордун баары иштегендер, жогорку билимдүү. Булар деген керек болсо, Оксфорд, Кембриджде окуган улуг инсандар, урматтуу бир тууган. Бирок дин боюнча 2-класс билими жок болгон үчүн уурулукка жол берип коюшту да. Көрдүңүзбү? Жапайычылык, барбарчылык мына ушул жерде. Адамдар жапайы тырмак өсүп кеткен, моюну кирдейт, бирок азыр моюн аппак болуп, жакшы кийинген, кыпчыдаган туфли кийинген, жакшынака көйнөк кийгендер деле жанагыда уурдап коюшу мүмкүн экен. Демек адамдын кийимине карап эмес, анын ыйманына карап адамдык даражасы, урматтуу бир тууган, өлчөнөр экен да. Ошондуктан ай сайын болсо дагы, жума сайын болсо дагы атайын бир сабактарга чыгып, сохбеттерге катышып, даватка чыгып, сабактарды угуп, диний маалымат алмайынча адамдын айван болуп калышы оңой эле болот. Болгону сулуу айван болот да, мындай бир жылтыраак костюм шымдар аппак, атыржыттанган, жанагыдай бир кымбат баалуу кийим кийген айван болуп калат деген сөз болот.